Мирбек Атабеков атын колдонуп чагымчыл темаларды жазбоону журналисттерден суранды. Бүгүн Мирбек Атабеков журналисттерден өзүнүн атын, үй бүлөсүн колдонуп чагымчыл темаларды жазбоону жана ушул аркылуу упай топтобону суранды. Бул тууралуу ал социалдык тармакта жарыялады. Ырчы катардагы жаран катары Кыргызстандын өнүгүп өсүүсүн колдоп, жемкорлукка каршы экенин белгилейт. Мен эчкимдин позициясын колдобойм. Келечекте дагы эч бир партияга, шайлоого талапкерге дагы колдоо көрсөтпөйм. Мен саясатчы эмесмин, жөн гана жаранмын. Менин атымды колдонуп чагымчыл темаларды жазбоону суранам. Кеп тынчтык митинги жөнүндө болчу дейт ал. Буга чейин Мирбек Атабеков жана бир катар шоу-бизнес өкүлдөрү Азаттык радиосунун бажы тармагындагы коррупция боюнча иликтөөсүнөн кийин өз баракчаларына жемкорлукка каршы пикирин билдирген пост жарыялашкан. Айрым массалык маалымат каражаттары алардын Бишкекте өтө турган митингге чыгарын жазып чыгышкан. Бирок шоу-бизнес өкүлдөрү бүгүнкү акцияга катышкан жок. Маалымат булагы Барометр Шекет Кейжи. Гуланда былтыр кайнене болгом, жакында неберелүү болом. Ырчы Гуланда менен кенен отуруп маек кура элегибизге көп болуптур. Андан бери ырчынын жашоосунда бир топ өзгөрүүлөр болуп, былтыр келин алып, жакында чоң эне болууга камынып жүргөнүн айтып берди. Саламатсызбы Гуланда? Алгач кепти чыгармачылыктагы жасалып жаткан эмгектериңиз тууралуу баштасак деп турам. Саламатсыздарбы? Чыгармачылыктын үстүндө иштеп жаткан адамда дайыма жаңы ыр, жаңы жаңылыктар, жаңы клип, жаңы костюм деген жаңылыктар болот эмеспи? Мындан 5-6 жыл мурда балдарым жаш болуп, анын үстүнө үй куруп жаткан мезгилдерде ырчылык бир аз убакытка токтоп калган эле. Бирок акыркы 2-3 жылдан бери жакшы иштеп жатам десем болот. Быйылкы жылдын эсебинен элге 3-4 клип тартуулады. Мындан 2 ай мурун эле Бекборбиев агабыздын издеп жүрөм деген ырына клип тарттыргам. Азыркы учурда болсо чыгыш стилиндеги сыйкырланган сүйүү деген ырдын үстүндө иштеп жатам. Балдарыңыз бир аз чоңоюп өз алдынча боло башташкан экен да. Ооба, Кудайга шүгүр. Кызыбыз Райана 3-класста. Уулубуз Молдо Муса 1-класста окуп жатышат. Мурда үйбүз шаардын сыртында болуп балдар мектепке бара баштаганда. Аларды ташып жүрүп кыйналдык. Эртең менен саат 7:30 мектепке барып калыш үчүн таңгамал 5-те турушубуз керек эле. Кышкысын жол тыгындардан эске алганда 1,5 саат эрте үйдөн чыгыш керек. Кайра 2-3 сааттан кийин баланы мектептен алып кетиш керек. Айтор көп эле ыңгайсыздык жаралды. Акыры Айбек экөөбүз кеңешип, балдардын мектебинин жанынан 3 бөлмөлүү үй сатып алганбыз. Азыр ошол жерде жашап жатабыз. Бул балага да ата-энеге да көп жеңилдик берет экен. Балдар татыктуу билим алышы үчүн кандай мектепте окушу керек деп ойлойсуз? Балаң мектеп босогосун аттар жылы кадимкидей түйшөлүп, ойлонот экенсиң. Алгач Түрк лицейинде токтолуп, жайкы каникул убагында документтерди топтоп тапшырып койдук. Андан кийин Кытай тилин тереңдетип окуткан мектеп тууралуу жакшы маалыматтарды угуп, ошол жака которуп алганбыз. Жарым жылдан кийин кайра номер 9 мектеп гимназиясына окутуп койдук. Бул деле жеңилдик берген жок. Ошол эле түйшүк. Апам болсо кызым сен деле айылдан бүтүп келдиң эле. Кудайга шүгүр. Окатыңды кылып жатасың. Жашаган жериңдеги эле мектепке берип койчу. Баланы да өзүңдү да кыйнабай деп урушат. Ага мен болбойм. Анан акыры номер 29 мектеп гимназиясына токтолдук. Учурда уул кызыбыз ошол жакта окуп жатат. Үйдөн чыкса 3 мүнөттүк гана жол. Азыр балдар ар тарапта өнүксө экен деп ар кандай иримдерге ташып жүргөнү багым. Бир кезде бала бакча ачып иштетип жаттыңыз эле. Ооба, чоң үйүбүздү куруп бүткөндөн кийин ал үйдү бала бакча катары иштеткен элем. Анан жогоруда айткандай, балдар окуп калган кезде өзүм бошой албай калдым. Башка адамга ишенүү деген сапат менде жок. Ошончо баланы ата-энеси мага ишенип тапшырып жаткандан кийин өзүм башында турушум керек. Башкача болушу мүмкүн эмес эле. Акыры ал ишмердигимди токтотууга туура келди. Үйүбүздү да сатыкка койгонбуз. Сатылды деп айтсам да болот. Өзүң жашап, үйдү карабасаң, карай турган ээсине бериш керек экен. Бала бакча жабылган болсо ишкерлик менен алектенип көнүп калган айым тынч отура албаса керек. Туура, мен жаным тынбаган адаммын. Бир иш менен алектенип турбасам болбойт. Дагы бир кирешелүү бизнести көздөбөт алгам. Учурда кызуу эмгектенип жүргөнү багам. Жогоруда айтылгандардын баарына жетишип, анан албетте кечкисин той топурга барып кызмат кылуу керек экени айтпаса да маалым. Убакыт маселесин кандай чечесиз? Ар күнү жасала турган иштеримди жазып, күнүмдүк план түзөм. Ошол тизмедеги иштердин баарын аткарганга аракет кылам. Кээде жетишпей калганда жардамчыларды чакырууга туура келет. Анын үстүнө азыр колум узарып келиндүү да болуп калдым. Телефон чалып Жанара келе кал деп чакыра коем. Жетишпей жатсам үйүмдү жыйнап, тамагымды бышырып коет. Эне бала болуп эришип тойлорго барабыз.
Айбек байкенин улуу балдар менен да жакшы катышып турат өңдөнөсүздөр. Ооба, катышып турабыз, албетте. Балдардын баары биз менен. Мына былтыр Айбектин туум баласы Кутманды үйлөнтүп, чоң той берип элден бата алдык. Буйруса жакында небере жытын жыттап, чоң ата чоң эне болобуз деп турган чагыбыз. Келиним менин эң жакын жардамчым. Колмо кол, бутума бут болуп ар дайым жардамын аябай апалап турат. Жада калса кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөндө, Кутман мага келип кеңеш сураганда, эч коркпой ушул кызга үйлөнө бер дегем. Андан кийинки Арузат менен Шерзат дагы биздин колубузда. Бардык жактан камсыздап турабыз. Менин балдарым менен бир туугандык мамилелери да абдан жакшы. Мисалы, кичи балабызды футбол иримине алып келүү улуу байкесинин мойнунда. Үй бүлөдө мындай ынтымакты кармап туруу үчүн аял затынан көп аракет талап кылынса керек. Албетте, жаныңдагы жакын адамыңа жагымдуу нерселерди жасаң келет да. Балдар менен мамилем жакшы. Алар кандай ойлошот билбейм деңизчи, бирок колумдан келишинче көңүлдөрүн оорутуп албасам экен деп, аяр мамиле кылганга аракет кылам. Бала менде деле бар. Аларга эч кандай каттуу мамиле кыла албайм. Өзүмдүн балдарыма арзан нерсе сатып берсем да, Арузат менен Шерзатка андай кыла албайм. Өздөрүнө тандатып сатып берем. Улусу 9-класста, кичиси 7-класста окуйт. Баарын түшүнүп калышты. Айбек байке үй бүлөдөгү ынтымак үчүн сизге ыраазы болуп отурса керек. Ооба, Кутманды үйлөнтүп той бердик дебедимби? Тойдун этегинде Айбек сүйлөп жатып, мага ыраазычылыгын билдирип бир аз жашып да кетти. Аны угуп конокторубуз да жашыптыр. Демек жолдошумду ыраазы кылып жатканым үчүн жүрөгүнөн ушундай жылуу сөздөр чыгып жатат да. Үйдөн бул чамада көп деле сүйлөшпөйбүз. Сенин балаң деген сөздү айтпайм. Баарына эне катары бакыт тилеп гана турам. Баарына Кудайга шүгүр. Сиз го жолдошуңуздун көңүлүн болушунча алып турат экенсиз. Мунун жообу барбы? Албетте, бирге түтүн булатып, бир бүтүн болуп жашап жаткандан кийин эки жуп бири-биринин көңүлүн карап жашашы керек деп ойлойм. Анткени менен талап коюп, бирөөдөн бир нерсе күтүп жашаганды жаман көрөм. Өз күчүм менен кумурскадай тынбай иштегенди жактырам. Ошентсе да Айбек көңүлүмдү алып турганга аракет кылат. Байрамдарда белексиз калтырбайт. Суранычымды сөзсүз аткарат. Керектүү учурда мени менен кеңешет. Анан жыл сайын чет мамлекеттерге эс алууга алып барып келет. Быйыл 5-чи жолу эс алууга барып келели деп пландап жатабыз. Кайсы мамлекетти багыттап турасыздар? Мальдив же болбосо Бали аралдарынын бирине барып келели деп жатабыз. Пландарыңыз ишке аша берсин. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Маалымат булагы Супер Жигит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.